Саламатсыңар балдар. Силер менен кайрадан келгиле экзаменге даярданалы деген берүүбүзгө арналган атайын сабагыбызды баштайбыз. Силерге белгилүү болгондой, бул сабакта албетте мамлекеттик экзаменде чыгарууга сунушталган тапшырмалардын айрым бир түрлөрүн чыгарып көрүп, көндүмдөрүбүздү калыптандырышыбыз керек. Ошондуктан бүгүнкү сабакта дагы мен силерге бир нече экзамендик китепчедеги тапшырмалардан аткарып берейин. Анда эмесе алгачкы тапшырмага көңүл буралык. Биринчи тапшырмабызда мындай экен: төмөнкү функциялардын графиктерин түзгүлө жана x-тин кандай маанилеринде функциянын мааниси y 0дөн чоң, y 0дөн кичине болушу мүмкүн. Анан функция берилген y барабар минус x квадрат плюс 2x плюс 8. Башкача айтканда квадраттык функция берилген. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушул функциянын графигин алгач түзүшүбүз керек болуп жатат. Демек анда чыгаруу деп баштайын. Анан функциянын өзүн жазып алайын. Билесиңерби, бул квадраттык функция. Бул функциянын графигин түзүш үчүн алгач мунун графиги кандай фигура болорун элестей билишиңер керек. Албетте бул парабола болот. Параболаны түзүш үчүн алгач параболанын чокусун табышыңар керек. Ошондойбу? Параболанын чокусун табуунун бир нече ыкмалары бар. Аны формуланын жардамы менен тапсаңар да болот. Же эки мүчөнүн квадратын бөлүп алып тапсаңар деле болот. Демек анда келгиле, алгач мен бир жол менен чыгарайын. Берилген функцияны жазып, оң жагындагы туюнтмадан минусту кашаанын сыртына чыгардым. Анда минус кашаанын сыртында болсо, кашаанын ичинде x квадрат минус 2x минус 8 болот. Кашааны ачканда кайра алгачкы функция келип чыгат. Эми эки мүчөнүн квадратын бөлүп алыш үчүн плюс мына минуска айланганын көрүп турасыңар. Анткени минус кашаанын сыртына чыгып кетти. Минус x квадрат 2x плюс 1 минус 8. Силерде суроо туулушу мүмкүн. Плюс 1 менен минус 1 кайдан келди деп. Анткени x-тин алдындагы коэффициент минус 2 турат го балдар. Ошол x-тин алдындагы коэффициентти 2ге бөлүшүңөр керек. Келип чыккан тиинди канча болсо ошонун квадратын кошуп, кайра кемитип койсок болот. Андан кийин плюс 1 менен минус 1дин суммасы 0 болуп, кайра эле алгачкы функциянын өзүн берет. Бирок азыр ушул жерден биринчи 3 мүчөнү бир топтоп көрөлүчү. Эмнени байкадыңар? Ооба балдар, x квадрат минус 2x плюс 1 деген бизде эки туюнтманын айырмасынын квадратын берет. Башкача айтканда x минус 1дин квадраты. X-тин квадраты минус x менен 1дин көбөйтүндүсүнүн 2 эселенгени плюс 1дин квадраты. Минус 1 менен минус 8 минус 9га барабар. Эми минусту кашааны ача турган болсоңор, минус x минус 1дин квадраты плюс 9 болуп калды. Мынакей, мен берилген функциянын оң жагындагы турган квадраттык 3 мүчөдөн 2 мүчөнүн квадратын бөлүп алдым. Минус 1 плюс 9ту көрүп турасыңар. Силерге буга чейин белгилүү болгондой x минус 1 болсо абсциссасы 1, ординатасы 9 болгон чекит бул параболанын чокусу болуп эсептелет. Кайталайм, урматтуу окуучулар. Биздин берилген функция квадраттык функция. Бул квадраттык функциянын графигин түзүш үчүн алгач анын графиги парабола болорун билүүңөр зарыл. Параболаны түзүш үчүн алгач параболанын чокусунун координатасын табышыбыз керек. Параболанын чокусунун координатасын бир нече жолдор менен тапсаңар болот. Мисалы, азыркы мен чыгаргандай эки мүчөнүн квадратын бөлүп алып чыгарсаңар, тапсаңар да болот. Же атайын параболанын чокусунун формуласы бар. M анан n менен берилген. Ошолорду пайдаланып деле параболанын чокусун тапсаңар болот. Андан башка оң жагында турган туюнтманы 0га барабарлап тамырларын таап, ошого карата дагы параболанын чокусун тапканга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бирок мен азыр силерге эки мүчөнүн квадратын бөлүп алып, параболанын чокусун тапканды көрсөттүм. Калган жолдорду силер өз алдыңарча чыгарып көргүлө. Болуп турбу? Анда эмесе мен параболанын чокусун белгилейин. Мынакей 1, 9 деген чекит түгөй сан параболанын чокусунун координатасы. Анда мен Декарттык координаталар системасында белгилейинчи. 1, 9 деген чекитти белгиледим. Көрдүңөрбү? 1, 9 деген чекит бул параболанын чокусу болсо, параболанын тармагы төмөн карайт балдар. Эмне үчүн? Анткени берилген функцияда минус x квадрат, башкача айтканда x квадраттын коэффициенти терс сан. Анда бул параболанын чокусунун төмөн караарын билдирет. Эми таблица түзөйүн. Парабола түзүш үчүн мен бир эле тармагыныкын түзөйүн. Ал үчүн x-ка 0ду берейин. X-тин ордуна 0ду койсом, 0 минус 1 болсо минус 1, минус 1дин квадраты 1,
Демек алдында минус тургандыктан минус 1 плюс 9 бул 8ге барабар. 0, 8 деген чекитти табайын. Мынакей. Эми x'тин ордуна минус 1'ди коёюн. Минус 1, минус 1. Бул минус 2 болот. Минус 2'nin квадраты 4, минус 4 плюс 9 5ге барабар. Демек координатасы минус 1, 5 болгон чекитти табалычы. Минус 1 абсциссасы, ординатасы 5. Мынакей мен ал чекитти таап койдум. Эми минус 2'ни берейин. X'тин ордуна минус 2'ни берсем, минус 2, минус 1, минус 3 болот. Минус 3'тün квадраты 9. Алдындагы минусту эске алсак, минус 9 плюс 9 0ге барабар. Демек минус 2, 0 деген чекитти таптым. Урматтуу окуучулар, жакшылап көңүл бургулачы. Мен параболанын бир тармагын түздүм. А экинчи тармагын симметриялуу экендигин эске алуу менен эле түзүп коёюн. Анда силер жакшылап карап тургула. Мынакей бул параболанын чокусу. Ушул аркылуу өткөн симметрия огун жүргүзөйүнчү. Анда симметрия огу белгилүү болгондуктан мынакей симметриялуу кылып көчүрүп коёюн. Кийинки чекитти көчүрүп коёюн симметриялуу кылып. Үчүнчү чекитти көчүрдүм. Эми мынакей парабола түзүлдү. Көрдүңөрбү? Бизге берилген y барабар минус x квадрат плюс 2x плюс 8 функциясынын графиги түзүлдү. Бул парабола экендигин көрүп турасыңар. Эми балдар, y 0дөн чоң болгон учурду карашыбыз керек. Y 0дөн чоң деген сөз OX огунун жогору жагында жаткан бөлүгү. Ал кайсы бөлүк? Мынакей, силер көрүп тургандай, кайсы аралык экен? Минус 2ден 4кө чейинки аралыкта. Y 0дөн чоң маанини алат. Эми Y 0дөн кичине болгон жерди карайлык. Ал үчүн OX огунун төмөн жагында жаткан бөлүгүн карайлы. Бул кайсы аралык экенин карагылачы. Демек, минус чексизден минус 2ге чейин, 4дөн плюс чексизге чейинки аралыкта Y 0дөн кичине маанини алат экен. Анда тапшырманын шартына ылайык жообун жазалы. X'тин кандай маанилеринде функциянын мааниси Y 0дөн чоң, Y 0дөн кичине болушу мүмкүн деген тапшырма берилген. X тиешелүү минус 2ден 4кө чейинки аралыкта Y 0дөн чоң болот. Ошондой эле X минус чексизден минус 4кө чейинки жана 4дөн плюс чексизге чейинки аралыктардын биригүүсүндө Y 0дөн кичине болот. Мынакей урматтуу окуучулар, мен силер менен экзамендик тапшырмага сунуш кылынган тапшырмалардын бирөөсүнүн чыгарылышын көрсөттүм. Эми кийинки бир тапшырманы көрсөтөйүн. Жакшылап көңүл бурабыз. Бул 5-бөлүмдүн бир тапшырмасы. Тик бурчтуктун периметри 28 метр. Ал эми диагоналы 10 метр. Тик бурчтуктун жактарын тапкыла дейт. Муну чыгарыш үчүн бул 5-бөлүмдүн тапшырмасы. Чыгаруу деп баштайбыз. Алгач тик бурчтукту чийип коёюн. Тик бурчтуктун узуну А деп белгилейин, туурасы Б болсун деп белгилейин. Көрүп жатасыңарбы? Ошондой эле бизде диагоналы тууралуу сөз болуп жатат. Диагоналын D деп белгилейин, D 10го барабар. Диагонал 10 метр деп шартында берилген, карагылачы. Анда тик бурчтуктун периметрин жазсак, маселенин шартына ылайык P барабар 28 метр. Биз табышыбыз керек болуп жатат жактарын А менен Б'ны. Анда маселенин шартына ылайык тик бурчтуктун периметринин формуласын жазайынчы. P барабар 2 көбөйтүлгөн А плюс Б. Бул тик бурчтуктун периметринин формуласы. P'нын ордуна 28ди жазалы. Демек 28 барабар 2 көбөйтүлгөн А плюс Б. Эми дагы бир шартты эске алалычы. Диагонал деп атат. Анда мен силер байкагандай азыр бир 3 бурчтукту түзөйүн. Мына сары түскө боеп койдум. Кандай 3 бурчтукту көрүп турабыз? Тик бурчтуу 3 бурчтук. Анткени бул тик бурчтук болчу. Диагонал жүргүзсөк тик бурчтуу 3 бурчтукка бөлүндү. А тик бурчтуу 3 бурчтуктун жактары тууралуу Пифагордун теоремасы бар. Тик бурчтуу 3 бурчтуктун катеттер квадраттарынын суммасы гипотенузасынын квадратына барабар. Демек А квадрат плюс Б квадрат барабар. Д'нын ордуна 10ду койдум, 10дун квадратына барабар. Анда экинчи теңдеменин өзүн жазайын. А квадрат плюс Б квадрат барабар 100кө. Биринчи теңдемеден эки жагын тең 2ге бөлүп ийгилечи. 2ге бөлүп ийсек А плюс Б барабар 14 келип чыгат. Эми балдар, А плюс Б барабар 14 экендигин жана А квадрат плюс Б квадрат барабар 100 экендигин көргөндөн кийин Б'ны барабардыктын оң жагына алып өтөйүн. Башкача айтканда, A'ны Б аркылуу туюнталы. А барабар 14 минус Б болот. Экинчи теңдемедеги A'нын ордуна коелучу балдар.
Экинчи теңдемедеги a'nын ордуна 14 минус b'ны кое турган болсок, 14 минус b'нын квадраты плюс b квадрат барабар 100 деген теңдеме келип чыкты. Байкадыңарбы балдар? Биздин теңдемелер системабыздын экинчи теңдемеси бир белгисиздүү теңдеме пайда болду. Демек анда ал теңдемени өзүнчө жазып алайынчы. 14 минус b'нын квадраты плюс b квадрат барабар 100. Келгиле, эми ушул квадраттык теңдемени чыгаралык. Ал үчүн эки туюнтманын айырмасынын квадратынын формуласын пайдаланалычы. Биринчинин квадраты минус биринчи менен экинчинин эки эселенгени плюс экинчинин квадраты экендигин эсиңерге салам. Анда 14-тün квадраты 196 минус эки эселенгени 28b минус b'нын квадраты плюс b квадрат. b квадрат өзү жазылды, 100-тün өзүн жаздым. Окшош кошулуучуларды байкап жатасыңарбы? b квадрат менен b квадрат окшош кошулуучулар. Демек экөөнү топтой турган болсок 2b квадрат пайда болот. Анда 196 минус 28b плюс 2b квадрат минус 100 барабар 0. 100-тü барабардыктын сол жагына алып өттүм. Эми келгиле окшош кошулуучуларды дагы топ-топ жаза турган болсок 2b квадрат минус 28b 196 менен 100-тün айырмасы 96, демек плюс 96 барабар 0. Өзүңөр көргөндөй квадраттык теңдеме пайда болду. Бул квадраттык теңдемени чыгарыш үчүн 2-ге бөлүп ийсек болот. Анда мен 2-ге бөлүп ийейин. 2-ге бөлсөм b квадрат минус 14b плюс 48 барабар 0. Бул жерден тамырларды тандоо жолу же Виеттин теоремасына тескери теореманы колдонуп деле тапсаңар болот. Мен бул жерден дискриминантты таппастан эле тандоо жолу менен таап коеюн. Башкача айтканда, кайсыл эки сандын көбөйтүндүсү 48 жана суммасы 14 болот? Албетте 6 менен 8-тики. 6 менен 8-дин көбөйтүндүсү 48-ди берет, 6 менен 8-дин суммасы 14-тү берет. Бул Виеттин теоремасы боюнча текшерип көрсөңөр, ушул экөө тамыр экендиги келип чыкты. Урматтуу окуучулар, мен теңдемелер системасындагы экинчи теңдемени чыгарып тамырларын таптым. Анда жазайын, v биринчи барабар 6 же v экинчи барабар 8 болушу мүмкүн. a барабар 14 минус b. Эми келгиле, a'нын эки учурун карайлык. v биринчи 6 болгондо, a биринчини табыш үчүн 14 минус 6 деп жазабыз. b экинчи 8 болгондо, a экинчи 14 минус 8 болот. Анда кемите турган болсок, v1 менен v2-ни тапкан учурда, биринчиси v1 барабар 6 болгондо, a1 барабар 8, b2 барабар 8 болгондо, a2 барабар 6 экендиги келип чыкты. Мындан тапшырманын же маселенин шартына ылайык анализдей турган болсок, жактары 6-8 болсо, 6-га 8-ди кошсок 14, 14 эки эселесек 28 метр. Мына тик бурчтуктун периметр 28 метр экендиги шарт аткарылды. Анда жообун жазган учурда тик бурчтуктун жактары 6 метр жана 8 метр деп жазып кое беребиз. Эми балдар, кийинки тапшырманы аткарып көрөлүк. Карагылачы, теңдештикти далилдегиле. Билесиңер балдар, теңдештикти далилдеш үчүн биз буга чейин да аткарып көргөнбүз. Ушундайбы? Теңдештикти далилдөөнүн бир нече жолдору бар. Ал кандай жолдор эле? Ооба, өткөн сабакта эле мен силерге теңдештикти далилдөөнүн жолдорун көрсөткөм. Мисалы, теңдештикти далилдеш үчүн 3 жолу бар болчу. Биринчиси, теңдештиктин сол жагында турган туюнтманы теңдеш өзгөртсөк, оң жагындагы туюнтма келип чыгат. Же оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртсөк, сол жагындагы туюнтма келип чыгат. Же теңдештиктин эки жагындагы туюнтмаларды теңдеш өзгөртсөк, теңдеш барабар туюнтмалар келип чыккан. Ошолордун бир жолун бүгүнкү сабакта дагы колдонобуз. Анда эмесе келгиле теңдештикти далилдеп көрөлүк. Далилдөө деп баштайлык дагы мен теңдештиктин өзүн жазып алайын. Демек, теңдештикти далилдеш үчүн бул тригонометриялык туюнтмадан түзүлүптүр сол жагындагы. Ал үчүн туюнтманы теңдеш өзгөртөлүк. Мен биринчи белгилеп атам, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи учурду өзүнчө теңдеш өзгөртүп алайынчы. Жазууга ыңгайлуу болсун. Эгерде силер дептериңерге чыгарып атсаңар, катары менен аткара берсеңер болот. Мен эфирдик убакытты пайдаланыш үчүн ыңгайлуу. Ошондуктан өзүнчө жөнөкөйлөтүп көрөйүн. Ал үчүн белгилерин пайдаланам. Мынакей, мен муну жөн эле чыгарып койгон жокмун. Синус, косинус, тангенс жана котангенстин чейректердеги белгилери. Синус альфа биринчи, экинчи чейректе оң, үчүнчү, төртүнчү чейректе терс маанилерди алат. Косинус биринчи менен үчүнчүдө оң, экинчи менен төртүнчүдө терс маанилерди алып атат.
Tangens жана котангенс биринчи менен үчүнчүдө оң, экинчи менен төртүнчүдө терс маанилерди алды. Ушул учурду пайдаланабыз азыр. Мынакей мен биринчи учурду карайын. Синус 124. Муну кантип теңдеш өзгөртсөк болот? Ооба балдар, келтирүүнүн формуласы боюнча синус 124-тү синус 90 градус плюс 34 градус деп жазып алсак болот. Анда 90 плюс альфа, 90 минус альфа болгон учурда келтирүүнүн формуласында функция атын өзгөртөт. Башкача айтканда синус косинуска айланат. Косинус 34 градус деп жазып койсок болот. Мына ушул маалыматтарды да силер бир аз кайталап алышыңар керек. Экинчи учурда косинус 236 деген кандай өзгөрөрүн көрөлүчү. Косинус 236-ны дагы келтирүүнүн формуласын пайдаланып, косинус 180 градус плюс 56 градус деп жазып алсак болот. 180 градуска 56-ны кошсок, 56 градусту 236 чыгат. Бул жерде эми келтирүүнүн кайсы учуру колдонулат? Келтирүүнүн формуласында балдар 90ду кошуп, кемиткен учурда функция атын өзгөртөт. 270 градусту альфага кошуп, кайра кемиткен учурда атын өзгөртөт. Качан функция атын сактайт? 180 градусту альфага кошуп, кайра кемитсек, же 360 градусту альфаны кошуп жана кемитсек, функция атын сактайт. Анда карагылачы, косинус деп башында берилген, аягында дагы косинус 56 градус деп жаздык. Бирок мен косинус 56-нын астына минус белгисин коюп койдум. Эмне үчүн? Анткени 180ге 56-ны кошсок 3-чү чейрек болот. 3-чү чейректе косинустун белгиси минус да балдар. Ошондуктан мен минус косинус 56 градус деп минусту жаздым. Түшүндүңөрбү? Эми 3-чү учурду карайлык. Косинус 88 градусту карайын. Косинус 88 градусту жазыш үчүн косинус 90 градус минус 2 градус деп жазып атам. Бул учурда функция атын өзгөртөт. Косинус 90-до. Демек анда синус 2 градус чыкты. Эми косинус 178 градусту жазайын. Аны эмне деп жазсам болот? Албетте 180 градус минус 2 градус десем болот. Бул учурда функция атын сактайт. Косинус боюнча эле 2 градус деп жазылат. Белгисине көңүл бургулачы, мен бул жерде да минус деп жазып койдум. Анткени 180ден 2 градусту алсаңар, бул экинчи чейрек. Экинчи чейректе косинустун белгиси минус экендигин эске алып, минус косинус 2 градус деп жазганым ошондон. Эми 5-нчи учурду карайлык. 5-нчи учурда синус 208 градус болот балдар. Аны мен 180 градус плюс 28 градус деп жазып алайын. Минус синус 28 градус функция атын сактады. Минус чыкканы 180ге 28 кошсоңор 3-чү чейрек. 3-чү чейректе синустун белгиси минус болгондуктан мен алдына минус белгисин коюп койдум. Эми урматтуу окуучулар, карагылачы, теңдештикти далилдеш үчүн мен теңдештиктин сол жагында турган туюнтманы теңдеш өзгөртүүлөрдү жүргүзүү менен аткарып жатам. Синус 56 градустун өзүн жазайын дагы, синус 124 градус дегендин ордуна кайсыны жазып койсом болот экен? Косинус 34 градусту жазып койсом болот. Эми экинчи учурду карайлык. Синус 34-тün өзүн жазайын дагы, косинус 236 градус дегендин ордуна кайсыны жазам? Ооба балдар, косинус 236 градустун ордуна минус косинус 56 градус дегенди жазайын. Үчүнчү учурда косинус 88 градус дегенди көрүп турасыңар да. Косинус 28-тин өзүн жазайын дагы, косинус 88 градус дегендин ордуна синус 2 градус дегенди жазайын. Эми төртүнчү учурда косинус 178 градус дегендин ордуна минус косинус 2 градус дегенди жазайын. Демек, минус косинус 2 градусту жазайын дагы, синус 208 градустун ордуна кайсыны жазабыз балдар? Ооба, албетте, минус синус 28 градусту жаздык. Мынакей балдар, мен теңдештикти далилдеш үчүн сол жагында турган туюнтманы теңдеш өзгөрттүм. Теңдеш өзгөртүүдө албетте келтирүүнүн формулаларын колдондум жана функциялардын чейректердеги белгилеринин маанисин колдондум. Эми бул жерден косинустун жана синустун жуптугун жана тактыгын караганда алгач алымында минус косинус 56 тургандыктан минус белгисин мынакей астына чыгарып ийелик. Минус белгини алдына чыгарып ийсем плюска айланат дагы, синус 56 градус плюс 34 градусту берет. Эмне үчүн? Мен астындагы формуланы бекер чыгарган жокмун. Синус альфа косинус бета плюс косинус альфа синус бета барабар. Синус альфа плюс бетага. Силер жогоруда көрүп тургандай косинустун алдындагы минусту астына чыгарсам, ортосу плюс болуп калды. Анда синус 56 градус косинус 34 градус плюс синус 34 градус косинус 56 градус.
Бул бизге силер көрүп турган формуланын негизинде синус 56 градус плюс 34 градусту берет. Эми бөлчөктүн бөлүмүнө да ушуну колдоноюн. Анткени косинустун алдында да минус турат, косинус 2 градустун. Синус 28 градустун алдында да минус тургандыктан 2 минус плюска айланып кетет. Түшүнүп жатасыңарбы? Анда синус альфа косинус бета, косинус альфа синус бета, башкача айтканда синус 2 градус плюс 28 градусту берет. Анда 56 градуска 34-тү кошсоңор, албетте 90 градус чыгат. 2ге 28-ти кошсоңор 30 градус чыгат. Эми синус 90 градус менен косинус 30 градустагы маанилерин билесиңер да. Синус 90 градуста мааниси 1ге барабар, синус 30 градуста мааниси 2ден 1ге барабар. 1ди 2ден 1ге бөлсөк 2 келип чыгат. Демек теңдештикти далилдеш үчүн сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртсөк 2ге барабар болду. Оң жагындагы 2-нин өзүн көчүрүп жаздым. Теңдештик далилденди. Урматтуу окуучулар, мен бүгүнкү сабакта силерге бир нече экзамендик тапшырмалардан аткарып бергенге аракет кылдым. Силер ушул тапшырмалардын калгандарын, мен Ааларын иштесем, силер Б'ларын, эгер Б'сын иштеген болсом, Ааларын өз алдыңарча чыгарып көргүлө. Башкача айтканда, бүгүнкү сабакта чыгарган ар бир тапшырмага типтеш болгон эсептерди жана ошондо калган тапшырмаларында өз алдыңарча аткарып көргүлө. Мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.